Үчүн биз 5тен кийин бул студенческий борбор да биздин кафедрачы. Ош шаардык клиникалык ооруканасында ОШМунун студенттик илимий ийриминин хирургиялык жарманкеси өттү. Иш чарада хирургиялык практикалык көндүмдөр ийриминин катышчылары медицина факультетинин окутуучуларына алган билимдерин иш жүзүндө көрсөтүштү. Анда биз өзүбүз ойлоп тапкан кээ бир элементтерди хирургиялык операциялар менен көрсөтүп берүү. Мисалы үчүн ич көңдөйү, брюшной полость дейт, ич көңдөйүнүн жасалган макетин, ошонун ичинде жасалган операцияны көрсөттүк. Травматология, соттук медицина жана нур диагностика кафедрасы уюштурган бул иш чаранын максаты медицина факультетинин студенттери аталган ийримге акысыз катышып, билимдерин практика жүзүндө ишке ашыруу. Өзүнүн хирургиялык операцияларын, түрдүү практикалык жумуштарын көрсөтүштү. Мен чындыгында мындай деңгээлде болот деп ойлоп келген эмесмин. Биздин 3-чү, 4-чү, 5-чи курста окуган студенттердин жасаган операцияларын, алардын пайдаланып аткан приборлорун, алардын ошо иш жүзүндө аткарып аткан жумушун, алар сүйлөгөн терминдерди көрүп мен аябай таасирлендим. Иш чарада ийримдин жаштары коёнго операция жасашты. Жабыркагандарга тез жардам берүү учурун чагылдырып беришти. Мне надо перейти. Здесь в больнице в подвале лежат 4 человека. Возраст около 20 лет, все мужского пола. Дыхание. Начинается речь реанимацию. ОШМунун бул ийриминин жаштары окууга, өнүгүүгө болгон кызыгууларын жасаган иштери аркылуу көрсөтүштү. 9:30. Кровосечения нет? Кийинги окуу ийгиликтери, кийинги кесип тандашы бардыгы ушул кружокто башталат. Негизи студенттер аны жакшы билишет. Ошонун максатында ушул нерсени жарыя катары ярмарка уюштурдук да. Бул деген бул илимий жактан студенттердин өзүнүн өнөрүн көрсөтүү. Ийримдеги 4-5, 6 курстун студенттери Новосибирск шаарындагы өткөрүлгөн эл аралык олимпиадага барып, ал жактан байгелүү орундарга ээ болушкан. Анын жыйынтыгы менен Москва шаарына финалга жолдомо алышты. Алар КМШ өлкөлөрүнүн жана Россиянын эң мыкты 15 командасынын катарына кирди. Команда түзөбүз дагы өзүбүздү ушул уровеньде көрсөтөбүз.